Birincisi Allah Taala özünü жалғыз ilah екенін баяндап, аға далил қатары асма-и сифаттарды зикір қылады, баяндайды. Бұға ашық, айқын мисал Хашр сүресінің ақырғы аяттары. Аллаху лази ла илаха иллаху, Аллах Таала мынау шундай зат, андан өзге сыйынуға татықту зат жоқ. Мынау аятта Аллах Таала өзі сыйыну керек екендігі, өзіне ғана сыйыну керек екендігін баяндап тұрып, еме далил қатары Аллах Таала сүренің ақырына шейін өзінің 17-дей болған толық сыпатын баяндайды. Хуа алимул гайби ва шахада хуар рахманур рахим. Көрінгенді да, көміскенді да білуші Аллах ал райымду, мерімду. Аллаху лази ла илаха илля хуал маликул куддус ассаламул муъминул мухаймин al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huval azizul hakim. Allah bir özündən başqa heç bir sığınуға татықту ilah жоқ. Allah bir özündən başqa heç bir sığınуға татықту Құдай жоқ. Мәлик, Al-Quddus, ayıp kemçiliklerden taza salamat, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah alardan şeriklerinden aru taza. Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Cana Al-Musawwir. Anın sonun körkөm ısımları var. Ağa asmandardağı jana jerdegi bardық нәрселер tasbih айтады. Antkeni Aziz, Al-Aziz, Al-Hakim. Demek, mına ушул аяттарда 17 ысмын айтып, емнеге далил қылды? Өзінің улухиятына далил қылды. Бардық ысымдарын айтқан жоқ. Кебір ысымдарын айтып, улухиятына далил қатары келтірді. Бұл жоғарыда айтылған сыпаттар ешбір мушриктердің бұт санамдарында жоқ. Бұл жоғарыда айтылған сыпаттар, бұны аятта келген сыпаттар, мушриктердің бұт санамдарында, идылдарында жоқ. Анан қантеп сыйынуға татықты болсын. Аллах Таала мушриктер сыйынып жатқан нәрселері кемшілдікті сыпаттар менен сыпатталғандығын, жана алар илах болып сыйынуға татықты емес екендігін айтады. Бұл нәрсені біз Ибрахим алейхиссаламның атасы жана қауымы менен болған оқиядан көре алабыз. İbrahim пайғамбар өз атасына емне деп айтты? İz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. O atake емне үшін ешбір нәрсені ұқпай тұрған, бір нәрсені көрбей тұрған, бір пайда бербей тұрған нәрселерге сыйынасыз деп айтты Ибрахим алейхиссалам өз атасына. Бұл еме, бұл аяттан білсек болады, мушриктердің бұттары кемшілдікті сыпат екенін, нұқсан сыпаты менен сыпатталар екендігін білсек болады. Алар кемшілдікті емес пе мына деп алардың жалғандығын далилдеп беріп жатады, мына ушул аят арқылудағы. Эми қауымы менен болған оқияны айта тұрған болсақ, Аллах Таала Анбия сүресінде айтады, қауымы Ибрахим алейхиссаламның қауымы елі Майрамға кеткен кезде Ибрахим пайғамбар бұттарын, идылдарын талқалап, алардың ең чоңын мойнына асып қойды, балтаны. Мына ушул орында бір нәрсеге бір ишара бар. Ошол бардық бұттарды талқалап, ең чоң бұтты қалтырғанын себебі, ошол бұттардың барысы бір жерде, бірөөсі чоң, бірөөсі кичине, барысы бір жерде. Ошол бұттардың кебірі чоң, кебірі кичине. Ошол буттардын барысы bir жерде, бирөөсү чоң, бирөөсү кичине. Кудун бул чоңу туруп, чоң буту туруп, ошол идылы туруп, кичинесине сыйынууга чоңу разы эместигин билдирүү максатта ошол кичине буттарын талкалап сындырып салды. Эми кандай Аллах Таала өзүнө шерик кошулусуна разы болот? Чоң бут, чоң идыл. Кичине идылдарды
сыйынусын адамдар аларга сыйынуусуна разы болду, болбойт экен. Ошону көрсөтүү максатта Ибрахим алейхиссалам жанагы кичине буттарды талкалап, чоң бутту коюп койду, калтырып койду. Анткени ошол чоң бут, ошол чоң идол кичине идолдардын сыйынуусуна, адамдардын сыйынуусуна разы эмес экен. Эми кандай эле Аллах Таала өзүнө шерик кошулуусуна разы болот? Бул хикматтардын бири болуп саналат. Калган хикматтары дагы баяндалат. Алар келгенден кийин сыйынып жаткан буттардын сынып талкаланып жатканын көрүп, таң калып айтышты. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Ошондо коому майрамдап кайтып келишсе, буттары талкаланып жаткандыгын көрүштү. Ошондо о Ибрахим, биздин кудайларыбызга ушул ишти сен жасадыңбы дешти. Сен талкаладыңбы? Сен сындырдыңбы дешти. Жок деди Ибрахим. Мына бул балта кармап турган чоңу жасады. Эгер сүйлөөчү болсо сурап алгыла деди ошол чоң буттан. Ошондо алар бир саамга эстерине келе калышты. Жана бири-бирине чын эле силер өзүңөр залым экенсиңер дешти. Кийин дагы баштары айланып, сен булардын сүйлөбөй тургандыгын билет болчусуң, бизди шылдың кылба дешти. Алгач моюндашты. А бул таштан болгон, бул жыгаштан болгон бул нерсе сүйлөбөйт го. А чындыгында бул Аллахка шерик кошуп, залым экенсиңер дешти. Анан баштары айланып калды да анан бир саамдан кийин, бир убакыттан кийин. Сен булардын сүйлөбөй тургандыгын билет болсуң, бизди шылдың кылба дешти. Ибрахим алейхиссалам. Аллахтан башка өзүңөргө не зыян, не пайда келтире албаган кудайларга сыйынып жатасыңарбы деди Ибрахим алейхиссалам. Силер дагы Аллахтан башка сыйынган кудайыңардан дагы, силерден дагы, силер сыйынган ошол буттарыңардан, идолдарыңардан дагы тажадым. Акылыңарды иштетпесиңерби деди Ибрахим. Сүйлөсөңөр укпаса, кандай ибадат кыласыңар? Ибадат кылуу үчүн дайыма испаттарга лайык болгон Аллахка гана ибадатка татыктуу. Мына ушул нерседен, мына ушул окуядан дагы идолдардын, буттардын сүйлөө сыпаты жок экендигин, алар сүйлөй албастыгын, кемчилдиктүү сыпаттар менен сыпатталгандыгын билсек болот. Муса алейхиссалам кабары тууралуу Аллах Таала Араф сүрөсүндө кабар берип айтат: واتخذوا قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Мусанын коому ал кеткенден кийин, Муса алейхиссалам Аллах Тааланын алдына кеткенден кийин алтын зыйнаттарынан Самири деген бузук адам жасап берген жана мөөрөгөн добуш чыгара турган музоонун сөлөкөтүн кудай кылып алышты, өздөрүн илах кылып алышты. Муса алейхиссалам Аллах Тааланын алдына жолугууга кетти. Ошондо кеткенден кийин коому зыйнаттарынан, жанагы алтын күмүштөрүнөн, зыйнаттарынан Самири деген бузук адам мөөрөй турган, бир үн чыгара турган, бир добуш чыгара турган бир музоонун сөлөкөтүн илах кылып жасап берди, анан аны илах кылып алышты. Алар анын өздөрүнө мына Аллах Таала ошол жасап берген ошол илахынын ошол музоонун эч бир сыпатка ээ болбостугун айтып атат. Алар өздөрүнө сүйлөй албасын, туура жолго баштай албасын билишпейби дейт. Ошол музоо сүйлөй алабы? Ошол музоо бирөөнү туура жолго сала алабы? Ошону билишпейби? Ошого карабай аны кудай тутушуп, залым капыр болушту дейт. Кээ бирлер тумарга сыйынат, тумар тагып алат. Кээ бирлер ташка сыйынат, даракка сыйынат, көлгө сыйынат. Ошол жерлерден не пайда издейт, жамандыктан арылсам дейт. Ошол нерселери сүйлөй алабы?
ошол нерселери бирөөнү хидаятка туура жолго баштай алабы? Жок, албетте. Ибадатты өз ордуна койбой башка бирөөгө арноо бул залымдык болот. Бул зулум. Аллах Таала башка бир аятта мушриктердин ошол ибадатын жалганга чыгарып айтат. Алахум аржулу ямшуна биха. Мушриктердин ошол бутка сыйынгандарын, ошол сыйынган буттары кемчилдиктүү сыпаттар менен сыпатталгандыгын баяндап айтат. Алахум аржулу ямшуна биха. Ам лахум айди ябтушуна биха. Ам лахум а'ину юбсируна биха. Ам лахум азану ясмауна биха. Кул ид'у шуракаакум сумма кидуни фала тунзирун. Эмне алардын жүрө турган буттары барбы? Ошол мушриктер сыйынган буттардын, идылдардын буттары барбы? Жүрө турган. Же күчү менен кармай турган колдору барбы? Же көрөр көздөрү барбы? Же болбосо укудай кулактары барбы? Айткан, Аллахка шерик кылган кудайыңарга дуа кыла бергиле дагы, эч нерсеге карабай, мага каршы айлакерлигиңерди баштай бергиле, бирок колуңардан эч нерсе келбейт дейт улуу Аллах Таала.